Абу Талиптин каза болушу. Абу Талип атасы Абдул-Мутталипке берген сөзүндө туруп, пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам өмүрүнүн аягына чейин коргоду. Бирок ажал анын эшигин да кагарына убакыт жакындап калган эле. Ооруп төшөктө жатты. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мүмкүнчүлүк табары менен анын жанына келип: "Аба, сен Аллахтан башка кудай жок дебайт. Мен сени акыретте куткарайын" дечү. Бутпарастар ага дайыма келип: "Ата бабаң туткан динден кайтпагын" деп кулагынын кужурун жей беришчү. Абу Талип өлөргө жакын жанында бир тууганы Аббас дагы бар болчу. Аббас ошол учурда мусулман боло элек эле. Абу Талип өлүп баратканда эриндеринин кыймылдаганын көрүп, кулагын тосуп угат жана Аллахтан башка кудай жок деп айтканын угат. Дароо пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип: "Кудай акы, бир тууганым Абу Талип сен суранган келмени айтты" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайгынын ичинде: "Мен уккан жокмун" дейт. Абу Талиптин ыйман маселеси. Абу Талиптин ыйманы талаштуу маселе. Шиит аалымдары ыйманы менен өлгөн дешет. Ал эми ахли суннат вал жамааттын аалымдары болсо көбү ыймансыз өлдү деп эсептешет. Бирок биздин пикирибиз боюнча мындай: Абу Талип пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгын эмес, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жеке өзүн жакшы көрчү. Анын ошол мээрими жана сүйүүсү албетте текке кетпейт. Ырас, Алла Тааланын сүйүктүү элчиси саллаллаху алейхи вассалам чын көңүлү менен жактырып, аны жактап, колдогон Абу Талиптин ыйман келтирбеши Алла Таалага кезирдигинен, ишенбегендигинен эмес, уруусунун каада салтын сыйлагандыктан. Тозокко барса дагы тозоктун ичинде пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кылган жакшылыктары үчүн ага тозокто болгондо да бир түрдүү жекече бейиш абалы ыйгарылышы мүмкүн. Азирети Хадича энебиздин каза болушу. Пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгын жарыя кылгандан 10 жыл өткөн. Абу Талип өлгөндөн 3 күн өткөндө пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам асыл зайыбы Хадича энебиз да Рамазан айында 65 жашында утурумдук дүйнөдөн чексиз ааламга көч алды. Жаназа намазын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү окуйт. Сөөгү хажун көрүстөнүнө коюлуп жатканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашка толгон көздөрү менен ал жаткан кара топуракты бир топ убакыт бою тиктеп турду. Себеби Хадича энебиз ага чын көңүлдөн берилгендиги, ызааты, мээримдүүлүгү, кайрымдуулугу, ыйманынын күчтүүлүгү менен пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам эң чоң таяныч тиреги болгон. Баары ага душман кезде исламды биринчи болуп ал кабыл алган. Баары андан качып жалгыз калганда ал аны жалгыз таштаган эмес. Эң оор күндөрүндө да жөлөк таягы болгон. Исламдын 4-чү халифасы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Азирети Хадиша тууралуу айтканын төмөнкүчө баяндайт. Өз доорунда аялдардын эң кайырдуусу Имран кызы Мариям болгон. Бул үммөттүн аялдарынын эң кайырдуусу Хадича. Арты-артынан жүз берген бул кайгылуу окуялар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жүрөгүндө терең кайгы муң пайда кылгандыктан пайгамбарлыгынын 10 жылы болгон ушул жылды кайгы жылы деп атаган болчу. Бутпарастардын күчөгөн зордук зомбулуктары. Абу Талиптин каза болгондугуна мусулмандар капа болушса, бутпарастар сүйүнүшкөн. Эми пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам арка бел боло турган Хашим уулдарынын башкаруучусу жок эле. Мана ушундай абалдан пайдаланып, бутпарастар мусулмандарга зордук зомбулуктарын ого бетер күчөтө башташат. Абу Талиптин көзү барда жасай албаган айбандык иштерин эми күчөтө кыла башташат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү жолдо бара жатканда бутпарастардын бири үстү башына топурак чачып жиберет. Бул уятсыз мамилеге ал эч кандай каршылык көрсөтпөстөн үйүнө кайтат. Сүйүктүү атасынын ушундай абалын көргөн кызы Фатима
Anın üstü başын тазалап жатып, ыйлап жиберет. Андан мурун апасынан айрылып, көңүлү чөгүп турган Фатима эми атасын ушундай абалда көрүшү кыздын жараланган жүрөгүн ого бетер оорутат. Мээрим булагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай абалда дагы жараткан Алла Таалага сыйынып, берекелүү колу менен кызынын көз жашын сүртүп, ыйлаба кызым, ыйлабагын. Аллах атаңды коргойт деди. Андан кийин ойлуу түрдө минтип кошумчалайт. Абу Талиптин өлүмүнө чейин бутпарастар мага мындай зордук зомбулукту көрсөтө алышкан эмес болчу. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Азирети Айшага никелешип коюусу. Азирети Хадича энебиз көз жумгандан кийин пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам үйүндө боштук сезиле баштаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да, сахабалар да муну сезишти. Бир күнү Усман бин Масун деген сахабанын аялы Хавла пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип: "О Аллахтын элчиси, үйүңүзгө киргенимде Хадичанын жоктугун сездим." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо: "Туура айтасың, ал балдарымдын апасы, үйүбүздүн да нуру эле" деп айтуу менен Хадича энебиздин көз жумгандан кийин үйдөгү болгон боштукту билдиргиси келди. Хавла пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам мындай деп кайрылды: "О Аллахтын элчиси, дагы үйлөнгүңүз келеби?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таң кала: "Кимге?" Абу Бакырдын кызы Айшага, же болбосо Заманын кызы Саудага. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир аз ойлонуп макулдугун берди. Андан кийин Хавла түз эле Азирети Абу Бакырдын үйүнө барды. Үйдө Айшанын энеси Умму Руман бар эле. Хавлага кайрылып: Умму Руман, Алла Тааланын жакшылык жана берекети сиздерге эмнени алып келгенин билесиңерби? Умму Руман таң кала: "Ал эмне экен?" деди. Хавла: "Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Айшанын колун суроо үчүн мени жөнөттү." Абу Бакыр ошол убакта үйдө жок болгондуктан Умму Руман Хавлага: "Абу Бакырдын келишин күтөлү." Азирети Абу Бакыр үйгө келгенден кийин Хавла Умму Руманга айткан сөздөрдү ага да айтты. Азирети Абу Бакыр бир аз ойлонгондон кийин: "Бир тууганынын кызына үйлөнүш ага адал болор бекен?" деди. Хавла түз эле пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип абалды түшүндүргөндө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Абу Бакырга айт, менин ага болгон бир туугандыгым сүт жана кан аркылуу бир туугандык эмес, исламдагы бир туугандыгым. Ошондон улам сенин кызың мага адал." Хавла Азирети Абу Бакырга кайтып барып, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам айткандарын айтты. Ошондон кийин Абу Бакыр кызы Айшаны пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам Шаввал айында кудалап койду. Бирок нике кыюу кийинкиге калтырылды. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Азирети Саудага үйлөнүүсү. Азирети Сауда Сакрам бин Амрдын аялы эле. Ал аял мусулманчылыкты алгачкылардан болуп кабыл кылгандардан жана күйөөсү менен бирге Хабашистан өлкөсүнө көчүп баргандардан эле. Кийин Меккеге кайтып келишкен. Меккеге кайтканында Азирети Сауда бир күнү түшүндө айдын учуп келип үстүнө конгонун көрөт. Бул көргөн түшүн күйөөсүнө айтканда ал аялына мындай деп жооп берди: "Эгер көргөн түшүң туура болсо, мен жакында өлөмүн. Менден кийин сен турмушка чыгасың." Арадан көп убакыт өтпөй күйөөсү Сакран катуу ооруга чалдыгып көз жумат. Азирети Сауда ошентип жесир калат. Ошентип кийин Хавла айым Саудага барды. Ал Азирети Саудага кайрылып: "Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мени сага жуучулукка жөнөттү." Азирети Сауда бул кабарга аябай сүйүндү. Бирок анда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менин чиедей 5 балама да ыраазы болор бекен деген күмөн саноосу бар эле. Ушундан улам ал пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам дароо макулдугун берген жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын динин, ыйманын коргоо үчүн туулган жерин
жакын тууган туушкандарын таштап тааныбаган чоочун бир өлкөгө көчкөн бул улуу аялды сүйүнткүсү келди. Бирок пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сунушуна жооп келбегендиктен ал аял менен бир күнү өзү кезигип сүйлөштү. Сени мени менен үйлөнүүдөн тосуп жаткан себеп эмне деп сурады. Азирети Сауда: О Аллахтын элчиси, мени сиз менен үйлөнүүдөн тосо турган өтө маанилүү себеп деле жок. Бирок ушул балдарым эртеден кечке чурулдап, тынчтык бербей, сизди тажатабы деп ойлонуп жатам, деп өз оюн ачык айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Аллах сага ыраазы болсун, аялдардын жакшысы, балдарынан улам кыйынчылык чеккени деп Азирети Сауданын кайгыра турганы жөнсүз экенин айтты. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сауда энебизге пайгамбарлыгынын 10-жылында үйлөнгөн. Ошол кезде Азирети Сауда 55 жашта болгон. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Таифке баруусу. Мекке бутпарастары Абу Талиб менен Азирети Хадиша энебиздин өлүмүн күтүп тургандай, экөөнүн дүйнөдөн өтүшү менен пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кордук көрсөтүүнү, ыза беришти ого бетер күчөтүштү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын көрсөткөн катуу тоскоолдуктары жана акараттарынан улам динин жаюуга эч мүмкүнчүлүк болбой калган эле. Бутпарастардын мындай ынсапсыз, мээримсиз мамилелеринен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аябай таасирленди. Ошол себептен улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Таифке барууну чечти. Максаты Курайш бутпарастарынын кордугун тосуу үчүн Таифте жашаган Сакиф уруусунан колдоо алуу жана аларды ислам динине чакыруу болгон. Таиф Араб жарым аралындагы эң маанилүү аймактардын бири болгон. Бак-бакчалары менен белгилүү эле. Учурдун тили менен айтканда туристтик аймак болгон. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам эмизген энеси Халима жашаган Бани Саад уруусу да ушул жерге жакын чөлкөмдө жашаган. Ушундан улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аймактын жашоочулары исламга жакшы көз караш менен карашат деген үмүттө болгон. Эгер ушул үмүтү ишке ашып калса, Курайш бутпарастарына каршы чоң колдоого, күчкө ээ болот эле. Пайгамбарыбыздын Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгын жарыя кылгандын 10-жылы Шаввал айынын 27-күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Зайд бин Харисаны жанына алып, Меккеден жашыруун түрдө чыгып Таифке барды. Ал жерден Сакиф уруусунун башчылары менен жолугуп, аларды ислам динине чакырды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Таифте 10 күн туруп калат. Бирок ушул убак ичинде эч кимден оң жооп ала албады. Таифтиктерден жалгыз гана акарат, шылдың сөздөрдөн башка эч нерсе уга алган жок. Ошентип жыргалга бөлүнгөн эрке талтаң таифтиктер меккеликтерден дагы жаман болуп чыкты. Бузуку таифтиктердин бардыгы жыйналып алып, периштелер дагы жүзүнө карай албаган күндөрдүн күнү сүйүктүү пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам таш бараңга алып кууп чыгышты. Азирети Зайд ыргытылган таштардан пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам денесин калкан кылып тосуп коргогонго аракет кылды. Бирок болбой эле тийген таштар анын денесин канга бөлөдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таифтиктердин таш бараңынан бир бакчага кире качып араң кутулду. Денеси канжалап, чарчаган абалда бир дарактын астына барып отурду. Анан колдорун жайып, жаратканга төмөнкүчө жалбарды. О Аллахым, күчсүздүгүмдү, алсыздыгымды жана адамдар тарабынан кордолгонумду сага гана даттанамын. О мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, сен кордолгон бечаралардын баш баанегисиң. Менин да жаратуучумсуң. Мени кимге таштадың? Жаман сөздүү, жаман мүнөздүү адамдаргабы? Же ишиме тоскоол болгон душмандаргабы? Эгер мага азабың жок болсо, тарткан жапаларыма, башыма келген балелерге ыраазымын. Сенин кечиримиң абдан кенен. О Аллахым, сенин азабыңа кириптер же жактырбооңо дуушар болуудан, сенин караңгылыктарды жаркыраткан нуруңан баш баанег издейм.
Sen razı bolgonga çeyin senin keşirimingdi surayımın. Bardık güç jana kudret senin kolungda. Bakçanın kojoyunu Paygambarыбыздын sallallahu aleyhi ve sellem Taiftikler tarafından taş paranga alınıp, kuğulup çıkıp, anın bakçasına girgenin alıstan görüp turgan ele. Anın bul körünüşten olan boğur açıp, Addas degen kuluna biraz yüzün berip jönötöt. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem oşentip, dua kılıp atkanda, Addas akırın jakındap gelip, bir tabak yüzümdü Paygambarыбызга sallallahu aleyhi ve sellem sunat. Paygambarыбыз Allah'tın ısımı menen degen maniga gelgen Bismillah degen söz menen baştap tabaktagı yüzümgö kol uzatat. Yüzüm menen sıylagan Addas üçün bul tap-takır kütpögen bir nersele. İçinen bul sözdü bul жердин жашоочулары bilişpeyt jana aytышпайт da dep oylodu. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem "Hey Addas, sen kaysi eldensin, kaysi dindensin?" dep surayt. Addas bolsa Ninavalыкмын, жана христианмын деп жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Демек сен Юнус бин Маттанын жердеши турбайсыңбы?" dedi. "Sen Yunus bin Mattanı kaydan bilesin?" деп Addas taң kala surады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ал менин bir тууганым. Ал пайгамбар болгон. Мен да пайгамбармын" dedi. Ушул жооптон кийин Addas өзүн кармай албай Пайгамбарыбыздын sallallahu aleyhi ve sellem başынан, kolдорунан жана бутунан öbe başladı. Анткени ал көптөгөн жылдар бою көктөн издегени жерден табылган болчу. Анан ага ыйман келтирет. Бул көрүнүшкө алыстан көз салып көрүп турган бакчанын ээси кулу Аддас кайтып барганда "Каргыш тигирей, Аддас. Сен тигил адамдын башын, колдорун жана буттарын кантип өптүң?" деп жинденет. Аддас кожоюнуна мындай деп жооп берди: "Жер жүзүндө бул адамдан дагы жакшы адам жок. Ал мага бир нерсени үйрөттү. Аны жалгыз гана пайгамбар билет." Эгер Аддас болбогондо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Таифтен абдан капалуу кайтмак. Капалануусу өзүнө келтирилген зыяндардан эмес, бир кишиге дагы эч нерсе түшүндүрө албашынан болчу. А бирок бул абдан сүйүнүчтүү окуя эле. Анткени Аддас ал аркылуу туура жолго келген эле да. Таифтиктерге баруудагы максатын ишке ашыра албай, кайгылуу бойдон Меккени көздөй кайтты. Меккеге келаткан жолунда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям асмандан bir buluttun özün kölөкөлөп келатканын көрөт. Жакшылап караса, булуттун арасында Жибрейил периште турганын көрөт. Жибрейил периште Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала бул жерлик адамдардын сага кылган мамилелерин көрүп, айткан сөздөрүн угуп турат. Мени менен кошо тоолор периштесин жөнөттү. Ал бул адамдарды жазалоо үчүн ушул турган тоону алардын үстүнө бастырып салууга даяр дейт. Мээримдүүлүктүн жана ырайымдын булагы болгон Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям тилеги башка эле. Тоолор периштесине ушул жоопту берди: "Жок, мен мындай нерсени каалабайм. Каалаган жалгыз нерсем Аллах бул адамдардын ичинен өзүнө гана кулчулук кылган урпактарды чыгарса дейм." Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям максаты адамдарды каргап, балээлерге жана кыйынчылыктарга дуушар кылуу эмес, тескерисинче алардын Алла Таалага ыйман келтирип, анын туура жолуна түшүп, түбөлүк бактылуулукка жетишүүлөр эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар кадамын бул максатына жетүү үчүн таштап, ар кыймыл аракетин бул улуу иш үчүн жасап жатты. Жиндердин Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям кулак төшөөсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мекке шаарына кириштен мурун Батну Нахла деген жерге эс алуу үчүн токтойт. Ал жерден намаз окуп жаткан кезде Нусайбин жиндеринин кээ бирлери өтүп бараткан болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям окуп жаткан Куранды угушуп, бир азга туруп калышат да, ошол окулган Курандын таасири менен ошол жерде мусулман болушат. Андан кийин ал жиндер өз урууларына барып, аларды ыйман келтирүүгө чакырышат. Куранда бул окуя тууралуу мындайча айтылат: "О Мухаммед, эстегин, биз сенин алдыңа бир топ жиндерди Куран угушсун деп жиберген элек. Анан алар Куран окуусуна күбө болушкан кезде
biri-birlerine unçukpagla deşti. Al okuu bütkönde alar öz qoomdoruna eskertүүчү boluşup kaytıp ketişti. Alar aytıştı: "Ey qoomubuz, çınında biz Musadan kiyin özüne murunku düşürülgön kiteplerdi tasdıktooçu bolgon, çınıgı dinge jana tuura jolga baştay turgan bir kitepti, Kur'an'dı tıngdadık." Paygambarыбыздын sallallahu aleyhi vesselam Mekke'ge kaytıp gelişi. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi vesselam Batnu Nahılda biraz turgandan keyin Mekke'ni gözдөй bet aldı. Mekke butparastары аны шаарыга оңою менен киргизе коюшпасын жакшы билчү. Ошол кездин адаты боюнча биринин коргоосу алдына кирүүсү керек эле. Ушул себептен улам Хира тоосуна жакындаганда bir адамды Меккеге жөнөтүп, Меккелик бутпарас Мутим бин Адийдин коргоосу алдына кирүүнү өтүнөт. Мутим пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам өз коргоосуна алуу үчүн балдарын куралдандырып, өзү да кошулуп Хирадан пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам алып Меккеге алып келет. Бутпарастар Мутимдин бул кылыгына аябай жинденишти, бирок унчуга алышкан жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бутпарастардын көрө албастык менен караган көз алдында Каабаны тегеренип, Харам мечитинде 2 рекет намаз окугандан кийин үйүнө кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баш болуп, бардык мусулмандар бутпарас Мутим бин Адийдин бул кылган жакшылыгын эч качан унутушкан эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын бул жакшылыгына Бадыр согушунда да жакшылык менен жооп берген. Мутимдин уулу Жубайр Бадыр согушунда колго түшкөн бутпарас туткундарды бошотуп келүү үчүн Мадинага келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жубайрды жакшы кабыл алып, анын сунушун уккандан кийин, эгер атаң Мутим тирүү болгондо жана ушул туткундарды бошотууну суранганында, албетте мен аларды Мутимге бермекмин деген. Исра жана Мираж мужизасы. Мадинага хижрат кылып көчүүдөн 1,5 жыл мурун Раджаб айынын 27 түнү эле. Мына ушул түнү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам эң чоң кереметтеринин бири болгон Исра жана Мираж мужизасы болуп өткөн. Ошол түнү Жебреил периште келип, пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам Харам мечитинен алып, буракка миндирип, Иерусалимдеги Акса мечитине алып келет. Ал жерден пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын кудуретин билдирген зор белгилерди көрсөтүү үчүн асмандарга көкүлөтүп алып чыгарылат. Ал асмандардан бардык пайгамбарлар менен көрүштүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан кийин Сидратул Мунтаха бийиктигине чейин алып барылып, эң улуу периштелер да дай албас улуулуктун акыркы чектерине жакын барган жана бир топ таң калыштуу нерселер көрсөтүлгөн. Ошондой эле биздин акыл оюбуздун күчү жетпес бир түрдө мезгил мейкиндиктен нукура таза абалда Алла Тааланын сөзүн угуп, жамалына күбө болот. Ошол эле түнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайра үйүнө жеткирилет. Бул керемет окуя пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам куттуу тилинен Исра жана Мираж керемети мезгил мейкиндик шарттарынын тышында болуп өткөн. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам улуу сырларга толтура бир улуу мужизасы катары бир топ сахабалардын баяндоосу менен нукура ишенимдүү түрдө бизге жеткен. Ошол түнү Жебреил периште келип, Каабанын хатим дубалынын тушунда жаткан пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам төшүн жарып, жүрөгүн замзам суусу менен жууп, ичине даанышмандык толтургандан кийин кайра ордуна коет. Анан ак түстүү бурака пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам отургузуп, Жебреил периште экөө Акса мечитин көздөй жөнөшөт. Ал жерде бардык пайгамбарлардын чогулганын көрөт жана аларга имам болуп чогуу намаз окушат. Пайгамбарыбыз Мухаммеддин саллаллаху алейхи вассалам бардык пайгамбарларга имам болушу алардын шарияттарынын маңызына нукура мураскер болгонун билдирет. Асманга көтөрүлүү жана пайгамбарлар менен көрүшүү. Акса мечитинде асманга жогору чыгуу үчүн
Мираж шатысы курулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул шатыга Жебрейил периште менен бирге чыгып, жогору көтөрүлүшөт. Акыры дүйнөнүн асманына барып, Жебрейил периште асмандын каалгасын кагат. Ким бул деп айтылат. Жебреилмин. Жаныңдагы ким? Мухаммед. Ага келсин деп кабар берилдиби? Ооба, берилди. Мындан кийин асман эшиги ачылып, дүйнө асманынын үстүнө чыгышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал жерде отурган бирөөнү көрдү. Оң жана сол жактарында бир топ караандар бар экен. Оңго караса күлөт, солго караса ыйлайт. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам: "Кош келипсиң, асыл пайгамбар. Чыныгы уул" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жебреилден: "Бул ким?" деп сурайт. "Бул сенин атаң, Адам. Ушул сол жана оң жагындагы караандар болсо балдарынын рухтары. Оң жагындагылар бейиштегилер, сол жагындагылар болсо тозоктогулар. Оңго карап күлөт, солго карап ыйлайт." Бул жерден экинчи асманга көтөрүлүшөт. Асмандын эшиги ачылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал жерден Яхья жана Иса пайгамбарларга жолугат. Азирети Жебреил: "Бул көргөндөрүң Яхья менен Иса, аларга салам бер" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салам берип, алар болсо: "Кош келипсиң, асыл пайгамбар. Чыныгы боордош" деп алик алышат. Мындан кийин 3-чү кабаттан Азирети Юсуф, 4-чү кабаттан Азирети Идрис, 5-чи кабаттан Азирети Харун, 6-чы кабаттан Азирети Муса жана 7-чи кабаттан Азирети Ибрахим пайгамбарлар менен көрүшөт. Алардын баары ага кош келдиң дешип, асманга көтөрүлүүсүн куттукташат. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сидратул Мунтаха даражасына көтөрүлөт. Жебреил периште: "Мына бул Сидратул Мунтаха. Мен бул жерден бир эле ары жылсам, күйүп кетем" деп бир кадамдагы алга баскан жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жебреилди артка таштап, Кааба Кусайн деп аталган орунга барып, мезгил мейкиндикке нукура көз карандысыз болгон Алла Таала менен сүйлөшүп, жамалына күбө болот. 5 убакыт намаздын парз кылынышы. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам Мираж түнүндө көптөгөн улуу сырларды көрүүгө арзыган. Ыйман негиздеринин акыйкаттарын өз көзү менен көргөн. Периштелерди, бейишти, акыретти көрүп, ошону менен бирге Алла Тааланын жамалына күбө болгон. Мындан тышкары ушул түнү күнүгө 5 маал намаз окуу парз катары буйрулган. Жараткан Алла Таала оболу пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө күндө 50 жолу намаз окууну буйрат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтып келе жатып Муса пайгамбарга жолукканда ал: "Алла Таала үммөтүңө эмнени парз кылды?" деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 50 убакыт намазды парз кылды дейт. Азирети Муса жаратканга кайтып барып, азайтылышы үчүн өтүнүч кыл. Үммөтүңдүн муну аткарганга күчү жетпейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтып, жараткан Алла Таалага жалбарат. Алла Таала 10 маалын азайтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрадан Азирети Мусанын жанына келип, Алла Таала 50 маал намаздан 10 маалын алып салды дейт. Азирети Муса: "Жаратканга кайта бар. Себеби үммөтүңдүн бугада күчү жетпейт" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрадан жараткан Алла Таалага кайтып келип суранат. Алла Таала дагы 10 маалын азайтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрадан Азирети Мусанын жанына келип, дагы 10 убакыт азайтты дейт. Азирети Муса: "Кайрадан жаратканга бар. Себеби үммөтүңдүн бугада күчү жетпейт" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрадан барып,
жараткан Алла Тааладан өтүнөт. Жараткан дагы 10 убакытка азайтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 10 убакыт калганга чейин өтүнөт. 10 убакытка чейин түшүрүлгөндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Мусага келип жолугат. Азирети Муса кайрадан айткандарын кайталайт. Жаратканга кайт, кайра дагы азайтуусун суран. Үммөтүң муну да аткара албайт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрадан улуу жаратканга кайрылат. Жараткан Алла Таала: "О Мухаммед, менин алдымда өкүм өзгөртүлбөйт. Ал ар бир күн түндө 5 убак намаз. Ар бир намаз үчүн 10 сооп бар. Бул болсо 50 убак намаз менен барабар" деп буйрат. Мындан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайра Азирети Мусага жолугат. Азирети Муса: "Сага эмне деп буйрук кылынды?" деп сурайт. "Күнүгө 5 убак намаз окуу буйрулду. Үммөтүңдүн күнүгө 5 убакка дагы күчү жетпейт. Мен сенден мурун адамдарды, Исраил уулдарын сынап көргөм. Адамдын кандай экенин билемин. Сен кайра барып, дагы бир аз азайтуусун өтүн." Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Жаратуучумдан көп жолу өтүндүм. Эми дагы өтүнүүгө абирим уруксат бербейт" деп жооп кайтарат. Ушуну менен күндө 5 маал намаз окуу парз кылынды. Бул адамзатка жана жиндерге Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам тарабынан Мираж түнүндө Алла Тааланын берген бир белеги болду. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Исра жана Мираж мужизасын бутпарастарга айтып бериши. Мираж түнүндө жогоруда айтылгандарды көрүп келген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол эле түнү үйүнө жеткирилген. Эртеси эртең менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түндөсү улуу саякат убагында көтөргөндөрү жөнүндө Курайшка кабар бергиси келет. Бирок Абу Талиптин кызы Умму Хани ага жалбара: "О Аллахтын элчиси, сен буларды элге айтпа. Алар сени жалганчы деп аташат. Сени капа кылышат." Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Аллах үчүн мен мунун баарын айтып беремин" деп калкка барып асманга көтөрүлгөндүгүн жарыя айтат. Курайштар таңгала: Мухаммед, буга кандай далилиң бар? Биз мындайды мурда эч укпаптырбыз" дешет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Далилим мындай: баланча уруунун төөсүн баланча жерден көрдүм. Төөлөрүн жоготуп алып издеп жүрүштү эле. Аларга төөлөрүнүн кайда экенин айтып бердим. Жана Шамга жол алдым. Андан Дапханга келгенимде баланча уруунун кербенине жолуктум. Кербенчилер уктап жатышыптыр. Аларга тиешелүү болгон үстү жабык идишинин капкагын ачып, ичиндеги суудан ичип, үстүн кайра жаап койдум. Дагы бир далилим мындайча: силерге тиешелүү бир кербенди теним ашуусунан көрдүм. Эң алдында карала келген бир төө бар эле. Үстүндө бири кара, экинчиси ала болгон 2 кап бар болчу" дейт. Калп кызыгып, шашыла Сания ашуусуна чыгышат. Бир аздан соң кербен көрүнөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар бергендей эле алдында карала келген төө бар эле. Экинчи болуп келген кербенден да суу толтурулган идиш жөнүндө сурашты. Алар суу толтуруп үстүн жаап койгондуктарын айтышты. Баары суу идишти карашты. Үстү өзлөрү жаап койгондой жабылуу, бирок ичинде суу жок болчу. Бутпарастар таң кала баары айтканындай экен дешет. Бутпарастар Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам кабар берген башка далилдерин да изилдешип, айтылгандардын баары туура чыкканына күбө болушат. Буга карабастан алар Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам ыйман келтиришкен жок. Исра жана Мираж кереметин кабыл албаган Курайш бутпарастары Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам далил үстүнө далил талап кылып жатышты. Көбү: "Төө менен Меккеден Шамга барыш 1 ай, кайтууга 1 ай кетет. Мухаммед ал жерге кантип
bir түндө барып келмегеле деп атышты. Элдин ичинен ошол жерлерге саякаттаган Акса мечитин көргөн bir адам пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип, Акса мечитин бизге сүрөттөп бере аласыңбы деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооба, сүрөттөп бере аламын дейт. Андан кийинкисин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындайча баяндап берет. Алардын жокко чыгарып, ишенбей жаткандарынан жана суроолорунан абдан тажап кеттим. Ошого чейин мынчалык ыңгайсыз абалда калып көргөн эмес болчумун. Ошентип турганымда жараткан Алла Таала мага бир убакта Акса мечитин көз алдыма алып келди. Мен аны карап, баарын кылдаттык менен сүрөттөп бердим. Дагы менден Акса мечитинин канча эшиги бар деп сурашты. А бирок мен анын эшигин санаган эмесмин. Акса мечитин көз алдымда көрөрүм менен аны карап туруп, эшиктерин бирден санай баштадым жана аларга айтып бердим. Мындан кийин бутпарастар, туура сүрөттөп бердиң деп айтышты. Бирок дагы эле баягыдай ыйман келтиришкен жок. Азирети Абу Бакыр пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам эч шек күмөнсүз колдоосу. Меккеде калк арасында исламга көңүлдөрүн берген, бирок пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Мираж окуясын кабар бергенден кийин ортодо арсар күмөн абалда калгандар да болгон. Булар бул кабарды угар замат дароо Азирети Абу Бакырга барышып, Абу Бакыр, досуңдун айтып жаткандарынан кабарың барбы? Ал ушул түндө Акса мечитине барып, ал жерден намаз окуп, кайра Меккеге кайтып келдим деп атат дешет. Азирети Абу Бакыр, силер бул айтканыңарды өз оозунан уктуңарбы деп сурайт. Ооба, өз оозунан уктук дешет. Ошондо Азирети Абу Бакыр, Аллахка ант ичем, эгер ал айтып жаткан болсо, айткандары шек күмөнсүз туура. Силер буга таң калбай деле койгула деп келгендердин демин басат. Андан кийин Азирети Абу Бакыр түз эле пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам барып, о Аллахтын элчиси, элге ушул түндө Акса мечитине барганыңды айттыңбы деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооба деп жооп берет. Азирети Абу Бакыр, туура айтып жатасың. Сенин Аллахтын элчиси экендигиңе күбөлүк келтирем деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Абу Бакырдын бул сөзүнөн кийин, Абу Бакыр, сен албетте сыддыксың дейт. Ошол күндөн кийин Азирети Абу Бакыр сыддык деген лакапка ээ болуп, эл аны ушул аты менен тааный баштады. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам урууларды исламга чакырышы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Таифтен кайткан соң исламды элге жайылтууда мурункудан да катуу каршылык жана тоскоолдуктарга учураганына карабастан чакырык иштерин кеңейтип, эч бир токтоп калбастан милдетин улантып жатты. Бул сапар жеке адамдарды эмес, урууларды исламга чакыра баштайт. Ал ажылык убагында Меккеге зыярат үчүн келген араб урууларынын арасында үгүт иштерин жүргүзө баштайт. Көрүшүп таанышкан уруулардын ар бири ар кандай шылтоолорду айтып, исламга кирүүдөн качып жатышты. Мусулман болгусу келгендерге болсо, ушул себептер тоскоол болуп жатты. Ислам жолуна чакырылган кээ бир уруулар болсо, каршылык көрсөтүү менен бирге пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам акаарат сөздөрдү да айтышар эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам барган жерине Мекке бутпарастары да барышып, аркасынан көлөкөдөй болуп аңдып жүрүштү. Уруулардын исламдан алыс турушунда бутпарастардын тараткан жалган жала, ушак айыңдарынын ролу да чоң болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жылына белгилүү убактарда курулган жарманке базарларды кыдырып, келген уруулар менен көрүшүп, Курандан окуп берип, аларды исламга чакырууну эч качан калтырчу эмес. А бирок Абу Лахаб да аркасынан калбастан
Muhammed babalarının dininden çıkkan, жалган айтып жатат. Ага aldanbagla dep, el менен жолугусуна тоскоол болгонго аракеттенип жүрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уруулар арасында кыдырып, үгүт насаат милдетин аткарып жүргөндө, уруулардын бардык адамдары менен эмес, көбүнчө алдыңкылары, башчылары менен сүйлөшүп, исламды түшүндүргөнгө аракеттенчү. Себеби уруулар өз башчыларын абдан урматташчу. Башчылардын исламга кириши ошол уруунун бардыгы мусулман болду дегенди билдирет эле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кыска жолдон натыйжа чыгарууну көздөп жатты. Мадиналык алгачкы мусулмандар. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгынын 11-жылы ажылык убагыда келип жетти. Меккеге Араб жарым аралынын ар тарабынан көптөгөн адамдар ажылык үчүн келип жатышкан эле. Алардын арасынан Мадина калкынан да айрым адамдар бар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажылык убагында адаттагыдай урууларды кыдырып, аларды ислам динине чакырып жүрүп, 6 кишиден турган мадиналык ажыларга туш келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен алардын ортосунда төмөндөгүдөй маек жүрөт. Сиздер кимсиздер? Деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сурайт. Хазраш уруусунанбыз деп жооп беришет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөөттөргө коңшу болосуңарбы? Ооба дешти. Отуруп бир аз сүйлөшсөк болобу? Болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды Аллахтын бар жана бир экенине, ага ыйман келтирүүгө чакырат. Ибрахим сүрөсүнөн бир бөлүк окуп берип, аларды ислам динине чакырат. Алар Галиб бин Фихр уулдарынан бир пайгамбар келет деп карыяларынан угушчу экен. Мындан тышкары Мадинада жашаган жөөттөр менен 2-1 туугандан тараган Хазраш жана Аус уруулары арасында илгертен эле келе жаткан келишпестик, чыр чатактар бар эле. Кээде жарашып, кээде урушуп турушчу. Жөөттөр болсо Тоорат китеби түшүрүлгөн улут болгон жана ошону менен бирге илимдүү эле. Аус менен Хазраштар айкелдерге сыйынышчу. Жөөттөр менен урушуп кеткенде, жөөттөр аларга күтүлгөн пайгамбар келейин деп калды. Ал келгенде биз ага баш ийип, Самут жана Аат урууларындай силерди тып-тыйпыл кылып жок кылабыз деп кекенишчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды исламга чакырганда бири-бирине карап өз ара Кудай акы, бул бизге жөөттөр келе турганын кабар берген пайгамбар болса керек. Жөөттөр ага ишенүүдө бизден озуп кетишпесин деп сүйлөшкөндөн кийин ошол замат ыйман келтиришип, исламды кабыл кылышат. Андан кийин пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кайрылып мындай дешет. Уруубуз ичара бири-бирин жек көрүп, душмандык менен мамиле кылгандай эле. Башка уруулар менен дагы жаман мамиледе. Биз аларды Аллах сени себепчи кылып бириктирет деп үмүт кылабыз. Биз уруубузга кайтып барып, аларга сенин айткандарыңды айтабыз. Эгер Аллах аларды бул дин аркылуу бириктирсе, анда сенден урматтуу, сыйлуу эч ким болбойт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам чакыруусун алга чуккан жана исламга кирген мадиналык 6 адам төмөнкүлөр. Абу Умама Асад бин Зурара, Ауф бин Харис, Рафи бин Малик, Кутба бин Амир, Укба бин Амир, Жабир бин Абдулла бин Рияб. Мына ушул 6 киши өз урууларынын кадыр барктуу, сыйлуу адамдары, чоңдору болчу. Алар Мадинага кайтып келишип, тууган уруктарына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө айтып беришип, аларды ислам динине чакырар менен, ислам Мадинада тездик менен жайыла баштайт. Ислам жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө айтылбаган үй, дээрлик жок эле. Мадинага ислам нурунун учкундарын алып келген мына ушул 6 адам эле. Көп өтпөй бул куттуу шаар ислам мамлекетинин борборуна айланмак.
Акаба антташуулары жана Мадинада ислам дининин тарай башташы. Биринчи Акаба антташуусу. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгынын 12-нчи жылы 621 жыл. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгынын 11-нчи жылында Меккедеги Акаба деген жерде исламды кабыл алган 6 мадиналык адам бир жылдан кийин ошол эле жерде жолуга тургандыгы жөнүндө пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам сөз беришкен эле. Биринчи көрүшүүдөн туура бир жыл өткөндөн кийин ажылык убагыда келип, мына ошол бир жыл мурда ислам жолуна түшкөн 6 адамга дагы 6 киши кошулуп 12 киши Мадинадан келишет. Алар Акаба делген кичинекей жана тар жылгада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен түн катып жашыруун жолугушат. Мына ушул жолугушуудан кийин пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү негиздер боюнча ант беришет. Биринчи, Аллаха эч бир нерсени шерик кылбоо. Экинчи, уурулук кылбоо. Үчүнчү, ойноштук кылбоо. Төртүнчү, балдарын өлтүрбөө. Бешинчи, эч кимге жалаа жаппоо. Алтынчы, кайырдуу эч бир ишке каршы чыкпоо. Ушул убадаларын алгандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга мындайча кайрылат: силердин араңардан сөзүндө тургандарга жакшылыгын берүүгө Аллах кепил болот. Аларга бейишти даярдап койгон. Кимде ким пенделик кылып, ката кетирип, мына ушул нерселерди кылса жана ошол себептен бул дүйнөдө жазаланса, бул жаза анын күнөөсүн жууйт. Кимде ким ушулардын бирин кылса жана кылган ишин Аллах жашырса, анын иши да Аллах тарабынан чечилет. Кааласа аны кечирет, кааласа аны азапка салат. Андан соң бул мадиналык мусулмандар пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам төмөнкүчө сөз беришет. Кыйынчылыкта да, бейпилдик кубаныч ичинде болсок да, сөзүңдү угуп, ар дайым баш ийебиз. Сен ар дайым бизге жетекчилик кылууга укуктуусуң жана сенин ар бир жасаган жакшы ишиңди колдойбуз. Биринчи Акаба антташуусуна катышкандардын берген убадалары бейпил коомдук турмуштун пайдыбалын түзгөн элементтер болчу. Адамзатка тынчтык жана бейпилдик алып келүү, коомго тынчтыктын пайдыбалын түзүү исламдагы эң маанилүү принцип катары кабыл алынган. Бул жолу ант берген мадиналык мусулмандар: биринчи Асад бин Зурара, экинчи Ауф бин Харис, үчүнчү Муаз бин Харис, төртүнчү Рафи бин Малик, бешинчи Закван бин Кайс, алтынчы Убада бин Самит, жетинчи Язид бин Салаба, сегизинчи Аббас бин Убада, тогузунчу Кутба бин Амир, 10-чу Укба бин Амир, 11-чи Увайм бин Саида, 12-чи Абул Хайсам Малик бин Тайихан болчу. Мадиналык бул мусулмандар антташуудан кийин журттарына кайтып, ал жердеги өз уруулары арасында ислам нурун жайылтууну улантышты. Мусаб бин Умайрдын радиаллаху анху Мадинага жөнөтүлүүсү. Бир топ мезгилден кийин мадиналык мусулмандар пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам ислам илимдерин жана адептерин үйрөтө турган бир мугалим жөнөтүшүн өтүнүшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын мындай сунушун кабыл алып, элпек мүнөздүү, маданияттуу Курайш жакшыларынын бири болуп саналган жаш сахаба Азирети Мусаб бин Умайрды Куран мугалими катары алгачкы жолу Мадинага жөнөткөн. Ислам нуру Мадинада жаркыроодо. Меккеден жөнөтүлгөн Куран мугалими Азирети Мусаб бин Умайр Мадинага келери менен мадиналык мусулмандардын жол башчысы Асад бин Зураранын үйүндө жашай баштайт. Бул үй ошондон тартып мусулмандар чогулган борборго айланган. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өзүнөн сабак алган Мусаб шартка карап, убактысын иш кызыкчылыгы үчүн үнөмдүү пайдалана билген сахаба эле. Болгон күч кубатын Мадинада исламдын жайылышына арнап,
uruulardын başçılары менен бат-бат görüşüp, ötö dilgirilik менен İslamды түшүндүрүп жатты. Усайд бин Худайр жана Саад бин Муаздын мусулман болуусу. Мадинада бир топ адам мусулман болгон эле. Бирок İslamдын андан да тезирээк өркүндөшү үчүн кээ бир тоскоолдуктар бар болчу. Аус уруусунун башчыларынан Саад бин Муаз менен Усайд бин Худайр али мусулманчылыкты кабыл ала элек болчу. Алардын мындай абалы жалпы элге терс таасирин тийгизип жатты. Саад бин Муаз Асад бин Зураранын аталаш эжесинин баласы эле. Бир күнү Азирети Мусаб менен Асад Зафар уулдарына тиешелүү бир үйдүн жанындагы марак кудугунун жанына олтуруп сүйлөшүп жатышкан. Тегерегинде бир нече мусулман адамдар турган. Ушул убакта колунан айза кармап Усайд бин Худайр келди да жаалданган бойдон: "Силер бул жерге эмне үчүн келдиңер? Акылы жок. Алсыз адамдарды алдап, азгырып жатасыңар. Тирүү калыңар келсе, тез бул жерден жоголгула" дейт. Азирети Мусаб: "Бир аз кое туруңузчу. Сөзүбүздү угуп, максатыбызды түшүнүңүз. Жактырсаңыз кабыл аларсыз. Жактырбасаңыз биз сизге тоскоолдук кылбайбыз" дейт өтө сылыктык менен. Усайд: "Туура айттың" деп найзасын жерге сайып, алардын жанына олтурат. Азирети Мусаб ага ислам жөнүндө кеңири баян кылып, Куран окуп берет. Усайд өзүн кармай албастан: "Бул эмне деген керемет? Кандай сонун сөздөр" дейт. "Ушул динге кириш үчүн эмне кылуум керек?" Мусаб радиаллаху анху ага исламга кирүүнүн жолун, адебин түшүндүрүп берет. Ал ошол жерден күбөлүк келмесин келтирип мусулман болот. Андан кийин Усайд: "Мен барып силерге бирөөнү жөнөтөйүн. Эгер ал ыйманга келсе, анда ушул аймакта ыйман келтирбеген эч ким калбайт" деп жөнөп кетет. Ал түз эле Саад бин Муаз жана уруусунун жанына барат. Саад: "Эмне кылып келдиң?" деп сурайт. Усайд мындай дейт: "Тигил эки адамга тийиштүү сөздөрдү айттым. Кудай акы, алардан жамандык көрө алган жокмун. Саад бин Муаз: "Сен да мага жакшы кабар алып келген жоксуң" деп түз эле Мусаб менен Асадтын радиаллаху анху жанына барат. Каардана: "Эй Асад, эгер ортобузда туугандык байланыш болбосо, уруубуздун ичине алып келген мындай жаман иштерге сабыр көрсөтө албайт болчумун" деп коркутат. Мусаб радиаллаху анху мурунку калыбынан жазбастан ага да: "Бир аз сабыр кылыңызчы. Келиңиз, биз менен олтуруңуз. Бир аз угуңуз, ойлонуп көрүңүз. Жакса кабыл аларсыз. Жакпаса биз сизге бул динди сунуш кылуудан алыспыз" деп өтө назиктик, сыпаалык менен жооп берет. Андан кийин Саад отуруп Мусабтын сөздөрүн уга баштайт. Азирети Мусаб ага ислам дининин эмне экендигин баяндап, Зухруф сүрөсүнүн баш жагын окуп берет. Куран окулуп жатканда Саадтын кейпи бир заматта өзгөрүп, жүзүнөн ыймандын белгилери пайда боло баштайт. Уккандары ошол убакка чейин такыр угуп көрбөгөн нерселер эле. Курандын теңдешсиз керемети, көркөмдүүлүгү алдында ошол замат баш ийип: "Силер ушул динге кирип жатканда эмнени айтчу элеңер?" деп сурап жиберет. Мусаб радиаллаху анху ага ислам дининин маанисин жана адебин түшүндүрүп берет. Ал ошол жерден эле күбөлүк келтирип мусулман болот. Андан кийин өз уруусу Бани Абдул Ашхал жамаатына барат. Аларга кайрылып: "Эй халкым, мени кандай билесиңер?" деп сурайт. "Сен биздин улуубуз, эң даражалуубузсуң. Андай болсо, силер да Аллахтын элчисине ыйман келтиришиңер керек. Ыйман келтирбесеңер, силер менен сүйлөшүү мага арам болсун." Ушул сөздөн кийин Бани Абдул Ашхал уруусунда ошол күнү ыйман келтирбеген эч ким калган эмес. Эми Азирети Мусаб Мадинада исламды таратуу жана
jayı boyunça жалгыз эмес эле. Авус жана Хазраш урууларынын башчылары да аны жактап чыгышты. Болгон күчү менен исламдын жайылышы үчүн күрөшүп жатты. Исламды жайуу, окутуу борбору Асад бин Зураранын үйү эле. Азирети Мусаб менен Саад бин Муаз биргелешип, ушул жерде адамдарды акыйкат динге чакыра башташат. Кыска убакыттын ичинде ислам дини Мадинада өтө тездик менен жайыла баштайт. Экинчи Акаба антташуусу. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгынын 13-чү жылы, 622 жыл. Ушул жылдын ажылык мезгилинде Куран мугалими Мусаб бин Умайр Мадинадагы исламдын өнүгүшүн пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам билдирүү жана ажылык кылуу үчүн Авус жана Хазраш урууларына тиешелүү 75 мусулман менен бирге Меккеге келди. Алардын экөө аял, калгандары эркектер эле. Алардын ичинен бир топ өкүл Харам мечитинде абасы Аббас менен чогуу олтурган пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам жолугуп мындай сунуш кылышат: "О Аллахтын элчиси, биз өтө көппүз. Сени жаныбызга алып, силерди коргоп, ар дайым арка бел болууга чечим чыгардык. Мына ушул жөнүндө силер менен кененирээк сүйлөшүү үчүн кайдан жолуксак болот?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жолу дагы Акабада жолугууну туура табат. Мына ушул жолугушуу түн жарымында өтүп, белгиленген жерге эч кимге билинбей келүүгө шарт коюлат. Мадиналык мусулмандар сүйлөшүлгөндөй түн жарымында Акабада чогулушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да ушул жерге али мусулман боло элек атасынын бир тууганы Аббас менен бирге келет. Аббастын максаты пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам мындай маанилүү иште жалгыз жибербей, ал жерде болгон нерселерди өз көзү менен көрүп билүү болчу. Жолугушууда Мадиналык мусулмандардын башчысы Асад бин Зурара сүйлөөгө уруксат алды. "О Аллахтын элчиси, ар бир чакырыктын бир жолу болот. Ал жол же оңой болот, же кыйын. Сен биздин ишенген динди таштап, өз диниңе баш ийүүгө чакырдың. Бул өтө кыйын жана оор иш болчу. Буга карабастан биз ушул сунушуңду кабыл алдык. Аллахтан алып келгендериңди билип, түшүнүп туруп сага ант беребиз. Биз жаратуучубузга сөз беребиз. Аллахтын кудурет колу колдорубуздун үстүндө, каныбыз каның менен, колубуз колуң менен. Өзүбүздү, бала бакыраларыбызды кандай калкалап коргогондой, сени да ошондой коргойбуз. Эгер ушул антыбызды бузсак, Аллахтын антын бузган бетпак адамдардан болуп калалы." Асад бин Зурара сөзүн мындайча аяктайт: "О Аллахтын элчиси, сен өзүң каалаган антты бизден ал. Жаратканың буйруган шарттарды да айт." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга оболо Курандан кээ бир аяттарды окуп, анан Аллахтын, исламдын жолун баяндап бергенден кийин жаратканы үчүн максат койгон негиздерди мындайча түшүндүрөт. "Жараткан Аллах үчүн силерге айта турган шартым мындай: ага эч нерсени шерик кылбагыла, намаз окуп, зекет бергиле. Өзүм үчүн каалаганым мындай: менин Аллахтын пайгамбары экениме күбөлүк келтиргиле." Мына ушул убакта Абдулла бин Раваха сөз алып: "О Аллахтын элчиси, ушул нерселерди айтканыңыздай аткарсак, бизге эмне берилет?" деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Бейиш берилет" деп жооп берет. Ушул жоопту уккан мадиналыктар абдан кубанышат. Мындан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Араңардан ар кандай маселеде урууңар үчүн мага өкүл болгудай 12 кишини шайлап бергиле." Муса пайгамбар да Исраил уулдарынан 12 өкүл алган дейт. Мадиналык мусулмандар Хазраш уруусунан 9, Авустардан 3, жалпы 12 кишини өкүл шайлап беришти. Хазраш уруусунун өкүлдөрү биринчи Абу Умама Асад бин Зурара,
2-nji Saad bin Rabi, 3-nji Rafi bin Malik, 4-nji Abdullah bin Ravaha, 5-nji Abdullah bin Amr, 6-nji Bara bin Marur, 7-nji Saad bin Ubada, 8-nji Ubada bin Samit, 9-nji Munzir bin Amr. Al эми Авус уруусунун өкүлдөрү 1-nji Usayd bin Hudayr, 2-nji Saad bin Haysama, 3-nji Abul Haysam Malik bin Tayyihan эле. Булардын баары уруусунун кадыры барктуу адамдары болушчу. Өкүлдөр шайланып бүткөн соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: Хаварийлер Мариям уулу Исага өз урууларынын кепили болгондой, силер дагы өз урууңардын кепилисиңер. Мен дагы Меккелик мусулмандардын кепилимин. Алар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сөзүнө макул болушуп тастыкташат. Айрыкча бул өкүлдөрдүн башчысы катары Азирети Асад бин Зурараны бекитет. Мадинага көчүүнүн башталышы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Мадиналык мусулмандардын ортосунда болуп өткөн Акаба антташуулары жана түзүлгөн келишимдер мусулмандардын алдында жаңы жолдорду ачып жатты. Эми мындан ары ишенимдерин, дини ибадаттарын эркин аткарып, динди коркпостон жая алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Себеби Мадинанын эки күчтүү уруусу Авус жана Хазраш аларга кучагын ачып, ар кандай оор абалда аларды коргоп, жардамын аябастыгына сөз беришкен эле. Ислам нуру Мадинада толугу менен жаркырап жанары азыртадан эле сезиле баштады. Бутпарастар мусулмандардын мына ушундай коопсуз жерге көчө тургандыгынан чоочулап жатышканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тез арада жаңы ислам борборуна батыраак көчүш үчүн бардык күч аракетин жумшап жатты. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Мадиналык мусулмандар менен келишим түзгөнүн уккан бутпарастар мусулмандарга каршы зулумдугун жана кыйноолорун ого бетер арттырышкан. Мусулмандар мана ушундай оор жана кыйын абалдары тууралуу пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам даттанышып, көчүү үчүн уруксат сурашат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай уруксаттын өзүнө да али бериле электигин айтат. Бирок бир канча күн өткөндөн кийин журт которууга Алла Тааладан уруксат берилгенин мусулмандарга сүйүнчүлөйт. Ыйык көчүү өз жеринен качуу эмес, ылайык жерди издөө болуп саналат. Бул динди толугу менен жок кылуучу, коркунуч жана кыйынчылыктардан кутулуп, ээн эркин жашоону издөө эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул уруксааттан кийин көчүүнүн кандай боло турганын ойлой баштайт. Мусулмандарга көчүп баратканда абдан этият болуу жөнүндө улам эскертет. Бутпарастарга байкалбас үчүн кичине топторго бөлүнүп жолго чыгууну сунуштайт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ушул кеңештерин уккан соң мусулмандар бутпарастардын көзүнө чалдыкпоо үчүн бирин-экин кичине топторго бөлүнүшүп Мадинага жол алышат. Баарынан мурда биринчилерден болуп ыйык сапарга аттанган сахаба Абу Салама бин Абдул Асад радиаллаху анху болчу. Мусулмандардын көчө баштаганын байкап калган бутпарастар көрүп калгандарын кармап артка кайтарып жатышты. Аларды ислам дининен баш тарттыруу үчүн колдон келген чараларын колдонуп жатышты. Аялдарын күйөөлөрүнөн бөлүп бирге көчөлөрүнө тоскоолдук кылып жатышты. Кээ бир сахабаларды болсо камакка алышты. Бирок ички согуш чыгып кетет деп эч кимди өлтүрүүгө батына алышкан эмес. Бирок мусулмандар ар кандай тоскоолдуктун бардыгынан өтүшүп Мадинага көчүп кетип жатышты. Азирети Умардын көчүүсү. Башка мусулмандар жашыруун, этияттык менен көчүп жатышканда, Азирети Умар кылычын курчанып, жаасын асынып, найзасын колуна алып, Каабаны бет алат. Ачык эле Каабаны 7 жолу айланып, ошол жердеги бутпарастардын башчыларына мындайча кайрылат: Мына мен да динимди коргош үчүн Аллах жолунда ыйык көчкө катышып жатамын.
аялын жесир калтырып, энесин ыйлатып, балдарын жетим калтырышты каалагандар болсо, алдымды тосуп чыксын. Мындай жалындуу сөздөн кийин ага бутпарастардан эч кандай каршылык көрсөтүлбөстөн 20га жакын мусулман менен бирге чак түштө Мадинага жол тартышат. Бутпарастардын бири да алардын аркасынан түшүүгө батына алган эмес. Мусулмандардын көпчүлүгү бир нече ай ичинде Мадинага көчүп барып жайгашкан. Эми Меккеде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Азирети Абу Бакр, Азирети Али, көчүүгө дарамети жетпеген кембагал мусулмандар жана бутпарастар тарабынан камакка алынгандар гана калышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да ыйык көчкө даярданып жаткан. Бирок бул тууралуу жараткан Алла Тааланын уруксаты өзүнө али келелек болчу. Азирети Абу Бакр дагы Мадинага көчкүсү келгенин айтат. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сабыр кыл, Аллах сага жакшы бир шерик берет деп үмүт кылам деп жооткотуп коет. Бутпарастардын чочулашы. Мадинага көчүп келген мусулмандарды Аус жана Хазраш уруулары абдан жакшы тосуп алышат. Аларга өз үйлөрүн жер беришип, баш калкалатышат. Курайш бутпарастары мусулмандардын Мадина калкы тарабынан жакшы кабыл алынып, жардам көргөндөрүн укканда чочуй башташат. Ал эми пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам да бир күнү ыйык көчкө катышып, алардын башына келип, өзүлөрүнө каршы согуша турган күчкө ээ боло тургандыгын, керек болсо Шам соода жолдоруна бөгөт коерун ойлошуп, ого бетер корко башташат. Мына ушул маселени кеңешип, алдын алуу үчүн Дарун Надвага чогулмай болушат. Бул жер пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам аталарынан Кусай бин Кааптын эшиги, Каабаны карап турган үйү болчу. Курайш төбөлдөрү маанилүү иштер боюнча ушул жерде чогулушуп, кеңешишип, бир чечимге келишчү. Бутпарастар ушул жерге жыйналышат. Мына ошол убакта салабаттуу кийинген, көздөрү ойноктогон бир абышканын эшиктин жанында тургандыгын байкашат. Андан сен кимсиң деп сурашат. Нажиттен келдим деп жооп берет ал. Мына ушундай чогулуштун болорун угуп, мен да катышып, пикиримди айткым келет. Курайштар мейли кир дешти да аны ичкери алышат. Чындыгында бул адам кейпин кийген шайтандын дал өзү болчу. Кабыл алынган коркунучтуу чечим. Ошол чогулушка 100гө жакын Курайш төбөлдөрү катышат. Алына турган чечимден кабардар болбошу үчүн Хашим уулдарынан бир гана ислам душманы болгон Абу Лахаб чакырылган. Мухаммед үчүн кандай чара колдонобуз дешип, маселени кабыргасынан коюп талкуулай башташат. Кээ бирлери аны чынжырлап байлап камап салалы деген сунуш киргизишет. Нажиттик абышканын кейпин кийген шайтан жок дейт. Мунуңар жарабайт. Силер аны камакка алсаңар, аны уккан диндештери силерге кол салып куткарып алышат. Силер башка бир чара колдонгула. Анда аны жашаган жерибизден айдап чыгаралы. Андан кийин кайда барса ошол жака барсын дешет. Нажиттик абышка кайрадан сөз алып, жок, мунуңарда жарабайт. Анын сөзүнүн шириндигин, айткандарынын адамдардын жүрөгүнөн орун алганын көрбөй турасыңарбы? Аны араңардан кууй турган болсоңор, ал кайрадан араб урууларын кыдырып, кайрадан аларга башчы болот. Андан кийин силерге каршы келип, силерди өзүнө каратып алат. Андыктан силер башка жолдорду ойлонгула дейт. Эң акырында Абу Жахил сөз алып, мен ал үчүн силердин оюңарга эч качан келбеген бир жаза ойлоп таптым дейт. Эмнени айтмакчысың? Абу Жахил, аны өлтүрүүдөн башка жакшы чара жок. Андыктан ар бир уруудан күчтүү, кубаттуу жаш жигиттерди тандап алалы. Андан кийин алардын колуна бирден кылыч беребиз. Баары биригип аны кылычтап өлтүрүшөт. Анын ким тарабынан өлтүрүлгөндүгүн эч ким далилдей албай калат. Биз ушундай кылсак, Хашим уулдары бардык уруулар менен согуша алышпайт. Кунун талап кылгандан башка арга таппай калышат. А биз болсо алар айткан кунду төлөп ишти бүтүрөбүз дейт. Нажиттик абышканын кылыгына кирген шайтан
Мына бул эң туура пикир дейт. Калгандары Абу Жахилдин сунушун жактырышып тарап кетишет. Абу Жахилдин шайтанга акыл үйрөткөн капыр деп аталышы мына ушул окуядан кийин болгон.